Assalamu алейкум. Бизден карапайым кыргыз эл журтум. Мына мен дагы 3-4 күндөн бери нарак беракта көчөлөрдө көрүп, Кыргызстаныбызда бири-бири менен көрө албастыктарды болуп көрүп туруп, чыдап тура албадым. Ошого мына өзүбүздүн эр азаматтар менен кичине болсо дагы топтолуп, өзүбүздүн эмнени айтып коеюн деп келдик. Мен ойлойт элем, мына 30 жылдан бери мына биздин эски саясатчылар, мына баш болгон Адахан Мадымаров деген бар, мына Сасыкбаева деген бар, ушулар мына Рита Карасартова деген бар, эмпочниктер бар, мына Равшан Жээнбеков дегендер бар. Булар эл бузарлар. Эч бир Кыргызстанга бир пайда келтирген жок. Булар только өзүн толтуруп, мына биздин Бульдозер деген, Бекназаров деген бар, мына өзүбүздүн аксылык. Булар деле ушу өзүнүн жалабаттын кулуну, мына биздин Камчыбек Ташиевич акабызды даже сыйлашпай, өздөрү билген намаздарын окуп, себеби булардын арттары мындайча айтканда таза эмес. Эми кандай дейт элем? Себеби жей берип той болгондо бул 30 жылдан бери тоюшпаган. Эми азыр мына биздин компроматты мындай алдына коюп алышы эле элдерди бузуп, каяктагы мына темелери чыкты, акындары чыгышты, блогерлери чыгышты, чыгып алып элдерди жаман жака үгүтүп атышат. Мен айтып кетет элем, айнанайын кыргыз элим, биз мындагы ошогондорго алданбайлы. Биз деле мына эликке чыгып калдык. Артыбызда балдарыбыз бар, неберелер бар, Кудайга шүгүр. Мына кыргыз эли турат. Себеби булардын аркасы жакшылык менен бүтпөсүн биз сезип эле калдык. Булар тиги жогоркудан эмпочниктер акчаларды алып алышып, адамдарды үгүттөп, а биздики ондой бере турган адамдар жок экен. Биз карапайым элбиз, карапайым адамбыз. Ошон үчүн мына биздин өзүбүз тандап шайлаган, мына биздин Садыр Нуркожоевич президентибиз, УКМК башчысы Камчыбек Ташиевичти биз эл өзүбүз 1 сом пулу жок, 1000 сом пул албай, 500 сом пул албай, өзүбүз ушуларды такка отургузганбыз. Булар пешинесинде кандай гана ушудан эле 3-4 жыл мурун кандай нерселерди көрүштү, кыйналышты, сүрүштү. Бул 10 жылдан бери көрбөгөн, ит көрбөгөн күндөрдү көрүп келдик. Биз көрдүк да ошону, биздин көзүбүз көрмөс. А ошол малда тиги эмпочниктер, тиги мынакы эл бузарлар чөлтөктөрүн толуп тымызын, а кыргыз эл силер ушуну көрүшүңөр керек деп жүрүштү. Эми ошол нерселердин бардыгын булар тизгинин тартып, жолун бууп койгондон кийин ар шылтоону кылып темпироват, тигемеди. Ошончолук бар экен. Тиги мына Баткенде кече эле кандай эр азаматтар 60 деген, 100 деген адамдар өлүп кетти. Ошол жерге барышпай, ошо иттер. Адахан Мадымаровдун көлөкөсү барбады. Мына биздин Камчыбек Ташиевич акабыз ошол жерде жүрдү бечара. Күнү түнү да уйку ныям кечип коюп, баланы, үй бүлөнү бардык нерсени кечип коюп ошол жерде көкүрөккө тосуп турду. Мына көргөзгүлөчү, ошо бир депутаттардын бир өзү барды ошол жерге. Кийин барышты. Ана ошону билбей эле анан кийин биз кыргыз элим ким 1 сом пул бербей жакшы сүйлөп койсо эле жетип, биздин каныбызда бар экен да. Анан кыргыз элим токтотойлучу ушундай нерселерди. Кичине мындай жакшы өзүбүздүн балдардын, неберелердин келечегине ham жашоого көз карашты өзгөртөйлүчү. Мына мен ошентип мен эми бир эле Жалал Абад облусунун адамдарын айтып аткан жок. Мына Сузак районунун элдери, мына акалары бар, үкөлөрү бар дегенде топтолуп жалпы Сузак районунун жигиттери келип ушуну айтышка туура келди. Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди колдойбузбу? 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 Колдойбуз. Рахмат.